Саламатсыздарбы, ынтымакта кабарлар маалымат программасы аны менен таныштырып түз эфирде Ажина Досумбетова. Мындан 1 жыл мурун каза болгон 3 жигиттин өлүмүнө шектелген Ош шаарынын жол кайгыл күзөт кызматкери Нуралы Төлөгөновдун адвокаты бүгүн журналисттерге маалымат берди. Анын айтымында каза болгондордун өлүмүнө Төлөгөновдун эч кандай тиешеси жок. Териштирүүлөрдүн негизинде кырсык болгон учурда милиция кызматкери башка айдоочуну тосуп, айып корого киргизип жатканы аныкталган. Жактоочунун билдиришинче, каза тапкандардын медициналык экспертизадан өткөн корутундусу жок. Ушул себептен алардын өлүмүнө шектүүнү аныктоо кыйынчылык жаратууда. Маркумдарды жайынан алып текшерүүгө жабырлануучулар макул эмес. Буга карабастан кылмышты аныктоого мажбурбуз, дейт жактоочу. Медициналык экспертиза бул эксгумация жолу менен болот, ал оор процедура, анткени жерде жайда жаткан балдарды кайра алып чыгып, аларды изилдеш керек. Бирок ал өтүнүчкө мен мажбур болдум, анткени кылмыш иштин ичинде 3 баланын өлүмү эмнеси. Эске сала кетсек, мындан 1 жыл мурун Кара Суу районунда жол кырсыгы катталган. Маалыматка ылайык, күзөт кызматкери токтой койгон айдоочуну кызматтык унаасы менен артынан кууган. Андан качып жогорку ылдамдыкта бараткан жеңил автоунаа жол жээгинде токтоп турган жүк ташуучу унаанын алдына кирип кеткен. Натыйжада Өзгөн районунун 27 жаштагы 3 жараны каза тапкан. Ага шектүү катары Нуралы Төлөгөновду Кара Суу райондук соту 7 жылга эркинен ажыраткан эле. Кыргызстан жарандарынын Казакстан жана Орусия аймагында каттоосуз жүрүү мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка Тышкы иштер министринин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков билдирди. Анын айтымында мындай чечимди Орусия Казакстандын тиешелүү органдары жактырган. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети да колдоду, эми аны өкмөт кабыл алышы керек. Мурда кыргызстандыктар Казакстанда 5, Орусияда 7 гана күн каттоосуз жүрө алышчу. Айрым жарандарыбыз үлгүрбөй калып, көп маселелер жаралчу. Өкмөт токтомду кабыл алса, тараптар келишимге кол коет. Каттоосуз жүрүү мөөнөтү 30 күнгө чейин узарат, деди Сыдыков. Өзгөн шаарынын Борбордук көчөсүндөгү жол боюндагы соода түйүндөр жайгашкан жер талашка түштү. Деп-5 ишканасы күркөдө отурган сатуучуларга ал жер шаар балансына эмес, бизге карайт деп билдиришкен. Бул тууралуу соода күркөлөрдүн сатуучулары айтып чыгышты. Соодагерлердин пикиринде ал жерде шаар мэриясы ижара акысын төлөө келишими менен соода жүргүзүүгө уруксат берген. Азыр болсо деп-5 ишканасы ижараны мэрияга эмес, бизге төлөйсүңөр. Болбосо сүрдүрүлөт деп эскертүү түштү, дешет сатуучулар. Темага кабарчыбыз Назгүл Ахунова токтолот. Өзгөн шаарынын Борбордук көчөсүнүн жээгинде мыйзамсыз отурган сатуучуларды мындан 6 ай мурун кала мэриясы ижара акысын төлөө келишими менен убактылуу соода жүргүзүүгө уруксат берген. Ага ылайык орундуктар коюлуп, сатуучулар мэрияга айына 3000 сомдон ижара акысын төлөп келчү. Бирок райондогу деп-5 ишканасы ал жерде мэрияга караштуу эмес. Ошол себептүү ижара акысын бизге төлөйсүңөр деп билдиришти, дешет сатуучулар. Кече мындан 1-3 күн мурун депо келип, 100 сомдон бизге төлөйсүңөр, биз аренда калдык деп ошондой деп. Анан биз ошол мэрия менен чечишип алып, анан кийин келгиле бизге. Болбосо мэриядан бир адам кошо келсин, анан кийин биз ишин төлөйлү десек, кече дагы келишти, 100 сомдон азыр төлөп. Бирок бере албайбыз 100 сомдон. Мэриядан бирөө жарым келмейинче бербейбиз. Болбосо могу прилавкаларды баарын жыйнап кетип атышат. Анан кимисине төлөшүбүздү биз деле билбейбиз чындыгында. Бизге бул жерди мэрия куруп берген да негизинен. Себеби деген элдин баардыгы ушул жерде канча киши болгон болсо, баардыгы жолдо жерге жайып соода кылышат эле. Условия кылып берди. Бардыгын. Бул жерде главный акча эле ойноп атат, ташол эле. Борбордук көчөдөгү жол боюндагы соода күркөлөр жалпы 30 тегерегинде. Азыр сатуучулардын көпчүлүгү 2 анжы болбой, ижара акысы кимисине болсо да маселе тезирээк чечилсе экен дешет. Болбосо сүрдүрүп салабыз деген кысымдар менен иштөө кыйынга туруп жатат деп даттанышат. Биз өзүбүздүн арендабыз 3000 болсо, патенти 800 болсо, анан еще дагы күнүгө 100 сомдон бере албайбыз да. Бул жерде жаш келиндер 2ден 3төн балдары бар. Кредит алган. Ол кайсы бирине төлөп неме окат кылышат алар жаштар. Сатуучулар Өзгөн шаардык мэриясынын маселени чечип берүү арызын кылышкан. Кала мэриясына билдиришкенде Өзгөн шаарынын Борбордук көчөсү республикалык жолго курайт. Бирок шаар мэриясынын коомдук пайдалануудагы жери болуп саналат. Ошол себептүү убактылуу пайдаланууга берүүгө мэрияга мыйзам жол берет. Дорожно-эксплуатационный предприятие ошон тейлеген ишкана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын макулдугусуз бирөөгө ижарага бериши бул туура эмес. Ол боюнча биз райондук прокуратурага кат менен кайрылганбыз. Мыйзамдык ошо ижарага бергени жөнүндөгү мыйзамдык жолун карап берсин деген катты бергенбиз. Бирок Д5 ишканасынын билишинче жол курулушунун метрден аралык аларга карай кандай соода саттык ошол себептен жыл сайын сатуучулар жабыл каралды дейт Д5 ишканасынын жетекчилиги. Бул боюнча райондук администрация жана экотех инспекциясынан атайын буйрук чыгып, анын негизинде сүрдүрүү боюнча эскертүү берилген. Анда ижара акчасы мэрияга эмес Д5ке каралсын деген жери да бар. Булар эми убактылуу колдонуп турайлы анда дейт да. Аны убактылуу колдонуп эме кылса, анда биз менен мамиле кылып эме келишим түзүшүңөр керек эле. Шаар эмес. Шаар ал кызыл сызыктын ичине эме кыла албайт дегенбиз. Бирок азыркы эми буйруктун негизинде ал жерлер бошотулуш алыныш керек. Д5 ишканасынан билдиришинче, соода күркөлөрүнүн 2 ай ичинде сүрдүрүү тапшырмасы коюлган. Ал эми шаар мэриясы талаш жаралып жаткан жердеги соода күркөлөрү быйылкы жылы толугу менен башка жерге көчүрүлөт. Ал үчүн Кайрагач кварталында 50 сотук жер тилкеси каралганын айтат. Акылбек Розматов, Назгул Ахунова, Азам Бузуриков, Ынтымак. 7 канал эми Ош шаарында бүгүн 7 каналдын Оштогу өкүлчүлүгүнүн расмий ачылышы болду. Ага облустагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, аталган телерадио компаниянын алдыдагы иштерди, ийгиликтерди каалоо менен бирге белектерин тапшырышты. 7 каналдын Оштогу өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болуп журналист Нуркыз Кадырбек кызы дайындалды. Ондон ашуун кызматкер эмгектенип, күн сайын жаңылыктарды чагылдырып турат. Андан сырткары аналитикалык программалар, автордук берүүлөр менен да камсыздоо пландалып жатканын 7 каналдын башкы директору Алтынбек Жумаев билдирди. Телеканал 2010 жылдын сентябрь айында Жалал Абад облусунда ишмердүүлүгүн баштаган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 8 февралынан тартып Ош облусунда толугу менен көрсөтө баштады. Аралыктагы көп биздиге тоскоолдук болот эле. Ош жергесине, Ош областында, Ош шаарында күнү түнү маалымат жасоо. Бүгүнкү күндө бизде бул жерде кеңсебиз ачылды. Бүгүнкү заманбап техникалар менен бүт орундаттык. Ооган согушуна катышкан ардагерлердин жана курман болгон жоокерлердин жаркын элесине арналган музей Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Сулайманов орто мектебинде ушул жылдын 14 февраль күнү ачылды. Бул майрамдык жыйынга Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Гапиров Ибрагим, Кара Суу районунун ардагерлер башчысы Абиджан Тажибаев, Ооган согушунун катышуучулары жана айыл тургундары катышты. Мындай жыйынды өткөрүүнү окуучулар жана мугалимдер жамааты колго алып чыгышкан. Концерттик программа менен коштолду. Миграция агымы күчөп турганда журтташтарыбыздын башынан өткөргөн түрдүү тагдырлары кетеп болуп жарык көрүп жатат. Дал ушундай мекендештерибиздин турмушун чагылдырган «Акча колдун кири» деген аталыштагы чыгарма басылмага даярдалууда. Автору акын жазуучу Матлюба Мусабаева учурда 10 китеби жарык көрүп окурмандарын табууга жетишкен. Байлыкка көзү тийбеген аялдар жөнүндө жана повести интернационалдык түрдүү улуттар адамдардын образы чызылган болуп, ислам дини адамдарды улуттарга болбостугуну, тынчтыкка, достукка үндөшү кеби мана ушундай чыгармаларынын басымдуусу улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталган жазуучу айым тууралуу кененирээк кабарлардын жыйынтыкталган чыгарылышында сөз кылабыз. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Ушул эле маалыматтарды Ынтымак Чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Кабарлар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы менен кечки 8-де кесиптешим Альбина Жолоева тааныштырат. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.